Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, сиздер менен келгиле ыймандашалуу аттуу көрсөтүүбүздү улантып, жаңы ыйман маегин курабыз. Бүгүнгү сөз кыла турган нерсебиз бул Аллах Тааланы таануу тууралуу, ма'рифатуллах тууралуу сөз кылабыз. Адамзаттын бул жашоодогу эң негизги максаты бул жараткан эгесин таануу. Муну ма'рифатуллах илими деп атайбыз. Ма'рифатуллах Аллахты таануу илими. Илимдердин эң негизи болуп эсептелет. Элестетели, эгер илим дарак болсо, анын түрдүү тармактары, анын бутактары болсо, ошол даракта ма'рифатуллах анын тамыры болот. Бу дегени, ошол тамыр эгер соо болсо, дарак жалбырак байлап, гүл байлап, мөмө жемишин берет. Ал эми ошол дарактын тамыры кургап калса, ал дарак бир устун айланат кургаган. Биринчи соккон шамалга эле жыгылып түшөт. Мындайча айтканда, кимдин Аллахка болгон таануусу болбосо, ыйманы бекем болбосо, кандайдыр бир оорусуна келсе, катуу соккон шамалдай эле аны эле ыйман жолунан кулап түшөт. Ошондуктан биз түрдүү бул жашоодо кыйынчылыктарга туруштук бериш үчүн, ыйманыбыздан арылып калбашыбыз үчүн Аллахты чыныгы таануу менен таанып, ага ыйманыбыз өтө бекем болуш керек. Эми, демек жашоодогу эң негизги максатыбыз Аллахты таанып, ага ыйман келтирүү болгондуктан, Аллахка ыйман келтирүү ма'рифатуллах аркылуу болот. Анан инсан ма'рифатуллах аркылуу эң чоң бакыт махаббатуллахка, Аллахты сүйүүгө жетет. Махаббатуллах менен анан рухани лаззатка, рухани ирахатка жетет экен. Караңыздар, демек биздин мындай түшүнөт экенбиз. Биринчи ма'рифатуллах аркылуу ыйману биллах, бекем Аллахка болгон ыйманга жетет экенбиз. Ыйману биллах менен махаббатуллахка, Аллахка болгон сүйүүгө жетет экенбиз. Анан Аллахка болгон сүйүү болуп, махаббатуллах пайда болгондон кийин биз рухани лаззат, рухани рахатка жетет экенбиз. Эми ушулардын ар бирине кеңири бир токтолуп кетели. Айтканыбыздай, жаралуубуздун негизги максаты бул Аллахка ыйман келтирүү экен. Ал эми Аллахка ыйман келтирүү ма'рифатуллах аркылуу болот дедик. Ал дегени Аллахты чыныгы таануу, аны ысым сыпаттары менен таануу. Эми ма'рифатуллахка кантип жетебиз деген суроо турат. Ага эки жол менен жетебиз. Биринчиси Аллах Тааланын китебине ой жүгүртүү менен. Ал дегени Аллах Тааланы ошо Куранында өзү тууралуу, өзүнүн сыпаттары тууралуу айткан аяттарга ой жүгүртүү менен Аллах Тааланы чыныгы таануу менен тааныйбыз. А экинчи жол болсо бул Аалам китебине ой жүгүртүү менен жетебиз. Аалам китеби дегенде бизди курчап турган баардык нерсе, баардык махлукаттар. Мындайча айтканда, бүтүн жан-жаныбарлар, тоо таштар, өсүмдүктөр, жаралган нерселерди көрүп, жаратуучуну тааныйбыз. Кооз керемет жаралган нерселерди көрүп, Кудайдын кудуретине тан берип, мына ушулар менен ыйманды кубаттайбыз да, анан махаббатуллахка жетебиз. Аллахты сүйүүгө жетебиз. Эми кантип Аллахка сүйүүгө жетип калабыз? Анткени табиаттын баары, айбанаттын баары, өсүмдүктүн баары, жер бетиндеги баардык нерсе адамзаттын кызматына жаратылган. Аллах Таала мына ошол баардык нерсени адам пендеси үчүн ошолорду кызмат кылдырып койгон. Ушулардын баарына ой жүгүрткөндө, алар эч бир кемчиликсиз бизге кызмат кылып жатканын табабыз. Анан анын баарын кызматка моюн сундурган Аллахка ыраазылыгыбыз пайда болот. Күн жарыгын берип, жер жемишин чыгарып, булут жамгырын төгүп, адамзаттын кызматында тик турат. Муну көргөн адам ыраазылыгы артып, Кудайга сүйүү пайда кылат. Имам Кафави сүйүүнүн аныктамасында мынтип айтат: сүйүү бул четтен ашкан ыраазылчылык дейт. Мисалы, бир адам сизге бир жакшы кызмат кылып койсо, ага ыраазылык пайда болот сизде. Анан ошону кайра
сизге белек берип, сизге кызмат кылып, жакшы сөз сүйлөсө, ар бирине ыраазылыгыңыз арта берет да. Мына ошол ыраазылыгыңыз анан бир четтен ашканда, анан ошого карата сизде сүйүү пайда болот ошого. Эми Аллахка деле биздин сүйүүбүз пайда болот. Анткени караңыздар да, бүт нерсени биздин кызматыбыз үчүн кылып коюптур. Тоо ташты карасак, жерди карасак, асманды карасак, бүт баары биздин кызматыбызда экен. Жер жемишин берип биздин кызматыбызда. Асман, булут бизге жамгырын төгүп биздин кызматыбызда. Бардык нерсе биздин кызматыбызда. Ушуларды берип аткан, сый тартууну кылып аткан Аллах субхана ва таала. Мына ошолор ой жүгүрткөндө чындап эле Аллахка болгон ыраазылыгыбыз артып, чегинен чыгып Аллахка болгон сүйүү пайда болот. Махаббатуллах пайда болгондон кийин анан руханий рахатка жетебиз. Эми сиздер менен кийинки сабактарыбызда марифатуллахка жеткизе турган биринчи жол Аллахтын аяттарына ой жүгүртүүгө өтөбүз. Аллах Таала аяттарында эмнеге ой жүгүртүш керек экендигин ачык эле айтып койгон. Мынауга ой жүгүртпөйсүңөрбү, буга ой жүгүртпөйсүңөрбү депчи. Мына ошолорду акырындан бирден аяттарды эскерип, ошол аяттарга ой жүгүртүп, сиздер менен биргеликте дагы бир иманий маектерибизди улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.